Ден соолук адамга берилген эң чоң байлык, бирок акыркы учурларда бөйрөк жана боор оорулары Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндөгү олуттуу медициналык көйгөйлөрдүн бирин айланды. Бирок айрым учурларда бейтаптар үчүн оорунун акыркы чегинде өмүрдү сактап калуунун бул бирден бир жолу орган трансплантациясы болуп эсептелинет. Мына ушул орган трансплантациясын Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында бир жылдан бери ийгиликтүү жасалып келет. Бүгүн биз дал ушул тема тууралуу сөз кылабыз. Бул оору деги эле кайдан пайда болду, кантип алдын алышыбыз керек, трансплантациянын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу. Ал үчүн бизге бүгүн атай конок чакырганбыз. Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасынын врач-трансплантологу Бексултан Сейитбек уулу. Куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсызбы. Сизге алгачкы эле суроом, бул трансплантацияны жасоо бул эң оор операциялардын бири болуп эсептелинет. Жана ошондой эле ийгиликтүү жасоо үчүн кандай медициналык жабдыктарды колдоносуздар, кандай команда иштейт, же чет жактан дарыгер врачтар келишеби? Ушул боюнча маалымат берип өтсөңүз. Эми трансплантация жасоо боюнча биринчи жабдыктар боюнча айтатын болсок, буга баягы заманбап жабдыктар керек. Жабдыктардын айтканда бул баягы бир түрдүү деп айтканга болбойт, жабдыктардычы. Бул ар кандай медицинанын хирургиясындагы сферадагы иштеген кадрлардын ар тарапта иштеткен жабдыктары бирге чогултулуп иштетилет да. Мисалы бир эле трансплантация кылганда бир учурда бул жөнөкөй операционный жана рентген операционный керек болот. Ал учурда эле ошол эле эмеден кардиохирургическая операция керек болуп калышы мүмкүн. Бул мультидисциплинардык командага керектүү жабдыктар. Ошол эле бизде азыр көп иштетилген аппараттар, мисалы бөйрөктүн алмаштыруу операциясында бул лапароскопическая стойка сөзсүз, бул учурда эмеден донордон бөйрөктү алуу боюнча. Жана ачык операция жасаганга открытый операционный керек. Ага биз айтына мисалы наркоздун дыхательный аппарат, чтобы эме кылганга, наркоз бергенге ошол эле жерде электрокоагулятор керек болот, ошол эле жерде УЗИ аппарат керек болот да. Анча-мынча да рентген цыдууга керек болуп калат, рентген аркылуу текшериш керек болуп калышы мүмкүн. Жана ошол учурда бизде дагы запасной искусственный кровообращениеге, кан айлантууга аппарат АИК бар, кардиохирургтардык ошол жерде турат. Дагы селсевер деген бар, бул адамдын канын ошол жарааттан соруп, кайра өзүнө куюп берүүчү аппарат болуп эсептелинет да. Бул аппараттар башка хирургияда көп учурда бирге иштетилбейт, бирок трансплантацияда көп иштетилет. Мисалы трансплантация боордукун айтатын болсок, анда ультразвуковой детектор деген бар, КУЗА дегенчи, өзү аппарат башында нейрохирургический аппарат болуп чыккан. Бирок карап көрсө боордун бөлүгөнгө жакшы аппарат болгон үчүн боорду бөлүгөнгө да иштетилет. Бул учурда ошол аппарат жаңы болуп кошулат бул жергечи. То есть аппараттардын көп түрү заманбап түрү керек болот. Команда боюнча айта кетсек, команда бул жерде көп учурда кайсы органды пересадка кылуу боюнча эсептелинет. Мисалы боор бөйрөктө мында хирургтар, анан кийин урологдор керек болот. Бирок ошол эле маалда бизде сөзсүз баягы артыбызда кардиохирургтар менен эмелер эндоваскулярный хирургтар сөзсүз артыбызда турат. Эмнеге дегенде ошол операция маалында дополнительный операция керек болуп калышы мүмкүн. Ошол маалга алар дайыма бизде даяр турушат да. Көбүнчө бул эндоваскулярный хирургтар. Мисалы тамырларда тромб болуп калса, же болбосо тамырларга стенд коюш керек болуп калса, булар обязательно постоянный дежурствада турушат. Анан ушул убакытка чейин бир жылга чукулдап калды, операция жасалып баштагандан бери. Канча боорго жана канча бөйрөккө ийгиликтүү операция жасалды? Азыркы учурда бизде 8 бөйрөк жасадык, 3 боор жасадык. Операциянын өзүн айтатын болсок, бардык операция ийгиликтүү. Бирок операциядан кийинки маалда сөзсүз пациенттерде өзүнүн жүрүм-турумуна жараша, организмдин өзгөчөлүгүнө жараша оорулары болот. Ал жагы уже операциянын результаты эсептелинбейт да. Операциянын результатында бардыгы ийгиликтүү болду. Азыр бөйрөктөрү жакшы жүрөт. Эмеден эми утурумдук оорулары болот. Аларды утурумдук дарылап атабыз. Ошолго байланыштуу бизде пересадка болгон пациенттердин баары постоянно бизде учетто. Телефондо эмеде болобуз, байланышта болобуз. Бир эме болгондо, оору болгондо бизге чалышат, жазышат. Керек болсо биз алып келип өзүбүз текшерип, дары жазып берип карайбыз постоянно. Мына акыркы
учурларда мындай баарыбызга эле маалым болгондой ушул оорулар аябай чындап көбөйдү. Бул негизги себептери эмне? Эмнеге көбөйүп кетип атат? Эмнеге көбөйдү? Эми бөйрөк менен боордун оорулары эки башка. Ал жерде эки башка нерсе айтсак болот. Биринчиден бөйрөк оорулары көбөйүп атат. Биринчиден бул азыркы учурда бизде ооруну таап билүү жана гемодиализ менен адамдын өмүрүн сактап атабыз да. Ошого байланыштуу оорулардын саны көп. Эмне дегенде диализ бекер ылгычакты мамлекет аркылуучу көпчүлүк адамдар диализ ала албай эле курман болуп кетчү. Буга эмесинин каражаты жол берчү эмес. Азыркы учурда мамлекет баарын камсыздап бекер диализ өткөрүп берген үчүн пациенттердин көпчүлүгү диализге түшүп, ошо диализ жашап келатат. Ошого бизде пациенттердин саны көп. Экинчиден болсо азыркы учурдагы биз 30 жыл, 40 жыл мурункудан караганда социалдык положение өзгөрдү элдечи. Бизде экономика өнүгүшү менен бизде мисалы баягы чет мамлекеттен мурун бизде тамак ашта жок нерселер келе баштады. Мында ошол эле энергетиктер, мында ошол эле мына электрондук чегүүчү системалар, электрон сигаретти дейт элдердин арасындачы, азыр тыюу салынды аларгачы. Ошонун арасында да мына Кытайдан келген тез бышыруучу тамактар келип атат. Жана ошого байланыштуу көптөгөн жаңы тамак аш келип атат. Ошол эле баттар, ошол эле мисалы медициналык жактан эффективдүүсү демек эмес, тастыкталган эмес дары-дармектер. Анан кийин ушундай болуп атат, булар баягы фирмалар алып келип атат булардычы. Адамдар өздөрү барып алып келип атат. Баягы сарафанный радио менен через Instagram мисалы, Instagram, Facebook мамлекет тарабынан көп контрол болуп атат да. Ал жерде реклама күчтүү жүрүп атат булардыкычы. Ошол аркылуу алып келинген мисалы адамдар ичкен тамак аш, анан кийин дары-дармектин баары зыяны көптөрү бар да. Мисалы мына энергетиктердин бөйрөккө, боорго зыяны бар дегени уже эл аралык изилдөөлөрдө эме бар да, тастыкталган, доказанный. Мен ошол биз 3 пересадка кылганыбызда 8ден 3-өөнүкү биз сурасак, ошол күнүнө 3дөн 4дөн энергетик ичишүү экен. Кечегинде мага дагы бирөө келди, пересадка даярданып атат. 3 энергетик ичет экен күнүнөчү. Ал бөйрөгүн ошентип атып, мисалы бөйрөгүн иштен чыгарып алыптыр да. Буну болсо элдер баягы көпчүлүк билбейт да, зыян экенин билбейт. Энергетик ичсе мен энергичныймын деп жүрө берет. Бирок бир жагынан энергетик боорду да жок кылат, бөйрөктү да жок кылат, жүрөктү да жок кылат. Көбүнчө бул таксисттер, көбүнчө бул мисалы мына портер айдагандар, көбүнчө мына чөп ташыгандар, машинада жүргөн көпчүлүк мына водительдер көпчүлүгү жана түндөс охранада иштегендер, ошолордун көпчүлүгү жаштар. Энергетикти көп ичет. Бул энергетик кайра эле организмди жей берет. Даже мына боор менен айтсам, боордун дагына алып келет деген доказанный эмелери бар, изилдөөлөр бар. Энергетиктин айынан. Бирок энергетиктин ичүүсү жаштарга, мисалы 18 жашка чейинкилерге тыюу салынган, бирок элдер ала берет да. Бирок анын зыяны бар. Бул нерсени какой-то баягы азыркы замандын биздикинин тескери тарабы да. Бул биринчи тамак аштан кеткен. Экинчи дагы болсо бул оору. Оорудан мисалы билсеңиздер, азыр биздин студенттер азыркы эле жакшы болуп калды. Мисалы көпчүлүкчө отопление бар мамлекет нерсененчи. Мен окуган студент болгон маалда Жалал Абад шаарында мисалы отопление жок эле. Студенттер баягы эмеден электрический плита саябап алат. Суук, переохлаждение болот. Ошол учурда эмне болот? Бизде мисалы жаштардын жашоо шартын жакшыртыш керек. Буларда отопляемый квартиралар болуш керек, отопляемый общежитие болуш керек. Булардын окуган жерге отоплениясы жакшы болуш керек. Булар ал жерде үшүбөш керек, переохлаждение болбош керек да. Азыркы учурда эмне көпчүлүк нерседе баягы мисалы жер үйдө жашаган студенттер же болбосо мына этаж үйлөрдө отопление керектегилер переохлаждение берет. Ошондой эле бул жаш балдар, ошондой эле чоң адамдар. Эмне болот? Глобальный проблема. Адам муздаганда өзү ооруга алып келбейт. Бул башка ооруну чакырат дагы. Мисалы эмеден ангина оорусунчу. Ангина ооруда мисалы стрептококк бар, бета-гемолитический дегенчи. Ал ангинада көбөйөт дагы, анан кан көбөп туруп, кандан барып же жүрөк отурат, же бөйрөк отурат. Бирок ошо ангинаны именно ошо переохлаждение, сууктак алып кетүү чакырып атпайбы? Бул биринчи себеп. Экинчи себептен болсо бул жаштардын, азыркы адамдардын кийинген турганы. Көпчүлүк торговый центрде, магазинде отопление болгон үчүн жана моданы караган үчүн кышындасы кета менен жүрүшөт. Кета бул резина да, ал суукта кайра муздатып суу өткөрөт. Ошондон эле кайра эле экинчи жактан болот болчу. Андан кийин ошо кайра эле тамак аш кетип атат да. Тамак аштан бул студенттер көпчүлүгү ошол студенттер эми бизде жаштар көбөйө баштады. Жаштардын арасында ошол 3 фактордун айынан көпчүлүгүнүн бөйрөгү отказ берди. Эми экинчи болсо боор боюнча. Боор оору боюнча бизде основной ооруган контингент бул 30 жаштан 55-60 жашка чейинки возрасттагылар. Биринчи фактор болуп бул гепатит Б, гепатит Б, С.
Бул ушундай болуп калган, убагында гепатит Бга вакцина кылынган эмес Кыргызстанда. Союз жоюлгандан кийин 2000-жылдан кийин гана гепатит Бга вакцина обязательно жаш балдарга бериле баштады. Ошон үчүн жаштардын арасында гепатит Б аз. Ал возрасттагылардын биринчиден бул өзүнүн эле таза өзүнүн гигиенасын жакшы сактабагандыгынан келип чыгат да. Бул биринчиден ошол эле устара, ошол эле зубный щетканы адамдар өздөрүнүн ар бирин өздөрүнө колдонуш керек. Мисалы мен өзүм деле эсимде, биз баняга киргенде бир үй бүлөнүн мүчөсү баады 5-6 адам болсо бир устараны колдонушат эле эркек кишилерчи. Бирөөсүндө оору болсо, кесип алса, экинчиси кесип алса жугат гепатитчи. Экинчиден болсо, мисалы өткөндө деле көрдүңүздөр, мамлекет изилдеп чыкканда бул салон красота менен стоматологияларды изилдешти. 800дөй дешти, 400дөйү бул медициналык мекеме лицензиясы жок иштеп атыптыр. Лицензиясы жок деген булардан биринчиден сампин боюнча туура келбей, стерилизация жакшы эмес. Анан кийин кээ биринде даже врачтардын өздөрүнүн дипломдору деле туура келбегендер иштеп аткан экен. Мамлекет баарын жапты. И ошол эле салон красоты. Салон красотада мисалы биздин аял кишилер тырмагын кестиришет, маникюр кылдырышат, мындайынан келтирип баягы эмес тырмагын четинде этин кестирет. Азыр мисалы көздөрүнө ийне сайдырып жип менен тартып турган мода болуп кетти. Кечегинде бирөөдөн уктум, көзүн кестирип не гигиеничный условияда жөн эле салон красотада стерилизациясы жок эле көзүн кестирип майын алдырыптыр. Үстүнөнчү бул нерсе эмнеге айтат? Элдер өздөрү өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карайт дагы. Лицензиясы жок жерлерге барып өздөрү медициналык же медицинага тиешелүү манипуляцияны жүргүзөт. Ал жерде условия болбогондон кийин оору жугат. Гепатит Б бул оюнчук. Гепатит Бдан башка гепатит С бар, ВИЧ бар, сифилис бар, толтура оору деген бар. Ошонун баарын жугузат дагы, анан элдин баары ооруп атат. Эми бизде азыркы биздин боордун учурунда эң көпчүлүк гепатит Б. Ошонун кесепети бул ошо илгертен бул нерсенин баары мыйзам талаасына келбеген жерлерде болуп келет. Эмне дегенде мыйзамдуу лицензия алган клиникада сөзсүз автоклав бар, сөзсүз стерилизацияны өткөрөт. Ал жерде журналда ар бир өткөн инструмент журналга жазылат. Мына стерилизациядан өттү депчи. Ар бир иштетилген инструмент да журналга жазылат. Мына инструмент мынага иштетилди депчи. Ал жерден жугузуш кыйын. Именно жугузган жерлер бул баягы элдер арзан деп лицензиясы жок жерге барганда. Ошол жерден көп чыгат. Демек ошол тамак аш менен гигиена өтө чоң ролду ойнойт экен да. Тамак аш, гигиена и адамдын жүрүм туруму. Өзү жылуу кийинип, жылуу жерде жашап, ден соолугун жакшы караса адам оорубайт. Өздөрү модага ээлешип жүргөндө, анан кийин баягы арзан деп, арзан квартирага барып, отоплениясы жок жерде жашаганда, ошол жерде проблема көп. Андай квартирага барганда студенттер общежитие жашаган жакшы. Мына азыркы учурда мен акыркы учурларда бир-эки эмеге бейтап немесине көп болуп калдым. Жакшына эле жүрүп эле анан кийин эки бөйрөк иштебей калган. Жакшына эле жүрүп эле анан кийин ошо трансплантацияга муктаж болуп, акчасы жок болсо бирок өтүп кеткендер деле кездешип атат да. Анан мына ошолор ушул оорунун алдын ала мындай белгилери болобу же биз эмнени байкабай калатабызбы адамдар? Кандай белгилер болот? Эмеден бөйрөк оору менен боор оорусунун жаман жагы көпчүлүк учурда белгилери билинбейт. Башка оорудай эмес да, мисалы бөйрөк оорусунда көбүнчө бул бөйрөк функциясы бузулуп атканда, мочевина менен креатин көтөрүлөт кандачы. Мочевина менен креатин резко көтөрүлбөйт. Ал секинден көтөрүлөт да. Бөйрөктүн дагы основной 3 функциясы бар: гормональный, фильтрационный, выделительный функциясы. Эмне болуп атат? Именно бизде бузулганда биринчиден болуп бул фильтрационный функция бузулат да. Фильтрационный функцияда просто креатин менен мочевинаны шлактар чыгарбай калат. Бирок выделительный функция кала берет. Шийдик адамдан кадимкидей чыга берет зарасычы. Билбей жүрө беришет дагы. Бирок ушундай болот, мочевина мисалы 30дан өйдө көтөрүлүп, креатинин уже 400дөн көтөрүлгөндө адам өзүн оор сезе баштайт. Давлениеси ойной баштайт, анан кийин зара чыгышы начарлай баштайт. Ошондо гана билинет да. Башында билинбейт, чынын айткандачы. Эң жакшы методика 1 жылда 1 жолу медосмотрдон өтүш керек. Азыр мисалы базарга барсак, бир үй бүлө тамак ичи 3000-4000. Мамлекеттик клиникага барып, бөйрөктүн анализин, боордун анализин, анан кийин вирустук оорулар тапшырышы бир адамга где-то 1000 сом тегереги болот. Азыр мисалы көрүндүккө 1000 сом бербей калышты. Өзүнүн ден соолугуна 1000 сом аяшат, бирок башка нерседен аябайт. Адамдар 1 жылда 1 жолу 1000 сом кетирип койсун өзүнүн ден соолугуначы, өздөрү ошондой ооруга кабылбайт да. Башында эле тактап, врачтар дарылап, жакшы аман-эсен кармап турушат. Биздикилер эмне, тойго барганда акчасы бар, ойногондо акчасы бар, кафеге акчасы бар, мисалы тамекиге эркектердин акчасы бар. Азыр кыздар да көп чегип атат тамекини мисалычы. Алардын да акчасы бар. Бардыгынын акчасы бар дагы, бирок ден соолугуна келгенде
мамлекет бекер бериш керек, мамлекет баарына карыз, бирок өзүнүн ден соолугуна өзү 1000 сом төлөп коюш кыйын. Ошону караса эле оору башталбайт. Демек ушу азыр ушуңузга учкай эле ошол алдын алуу жолдорун сурагым келип атат. Мына эми бардык оорунун түрүндө эле оорулар көп да, ошону ошого жеткизбей алдын алуу жакшыраак болуш керек. Кандай алдын алуу иштерин жүргүзөбүз биз? Мына көрүүчүлөргө, бизди көрүп аткан көрөрмандарга мындай кыскача кылып түшүндүрүп айтып өтсөңүз. Эмнелерди кылышыбыз керек? Биз ошондо ушундай нерсеге кептелбейбиз. Биринчиден өзү общий алатан болсо, адам демеги аба ырайына карата туура кийиниш керек биринчиден. Суукта жылуу, ысыкта жеңил, күндөн өзүн коргоп жакшы кийиниш керек. Экинчиден болсо тамак аш. Тамак ашты өтө кылдаттык менен караш керек. Тамак ашта болушунча Кыргызстанда өстүрүлгөн. Кыргызстанда өзүбүздүн дыйкандар эккен нерсени жеш керек. Өзүбүздүн элдин чоңойткон малдын этин жеш керек. Ошол нерсе эң таза. Өзүбүздүн кыргыздын тамагы эле жакшы, чынын айткандачы. Анан кийин болушунча, мисалы полуфабрикаттар, мисалы заводдор жасалган нерселерден болушунча качыш керек дегенденчи. Эмне дегенде биз баарын билбейбиз, кайсы жерде эмне болот. Анан мына энергетиктер, мына газировкалар көпчүлүк учурдачы, анан кийин мисалы мына консервированныйлар, то есть булардын баары определенный нерседе ооруга алып келет. Ар кандай оору, онкологияга алып келет, жүрөк ооруларына алып келет, өпкө ооруларына алып келет, көп да. Анан кийин үчүнчүдөн болсо вредный привычкалар жок кылыш керек. Бул алкоголдук напитоктор, бул ошол энергетиктер кайра элечи. Ошол эле мисалы мына чегүүчү системалар, электронный сигареты, бул баягы айкос деп чыгып атат, жөнөкөй тамекилер, андан кийин болсо мисалы мына кальяндар, булардын баары алып келет да ошол ооруларгачы. Кийинки суроо мына боор боюнча болсун. Боордун өзгөчөлүгү бул орган өзүнүн кайра калыбына келтирет, анан кайсыл учурда трансплантацияга муктаж болуп калат? Бул учурда мындай, боордун оорусунун түрү көп. Биринчиден мисалы паразиттардык оорулар деп коет. Бул альвеокок, эхинокок. Альвеокок, эхинококту мисалы УЗИден көрсө болот. Адамдар жылына бир жолу УЗИге өтүп турса, альвеокок, эхинокок пайда болгонун көрсө, кичинекей маалында алып койсо, пересадканын кереги жок. Адамдар өздөрү 10 жыл эч жерге көрүнбөйт, тоодо жүрө берет көпчүлүк учурдачы. Көбүнчө баягы малчылардын үй бүлөсүндө болот да, булчу малдан жугат да көбүнчө. Алар жүрө берет да, анан кийин келип УЗИге түшкөндө, биринчи көргөндө уже боордун көпчүлүк жагын жеп койгон болот, паразитчи. Ошол эле эхинокок ошондой эле. Кичинекей малында алып койсо жеңил. Анан баягы тамырларын өсүп, уже боор сактаганга болбой алганда, ошол учурда орган алмастырууга муктаж. Экинчи орундан болсо бул цирроз печени. Цирроз печенинин түрү эмесинин алып келүүчү фактору көп. Бул биринчиден азыр Кыргызстанда биринчи орунда вирусный гепатиттер. Вирусный гепатиттер бул БЦ көпчүлүктүн учурдачы. Бул деле кандан жугат көбүнчө, анан жыныстык жол менен жугат. Жыныстык жолдо эгерде презерватив колдонбосо, бул жугат ооруларчы. Булардын өзгөчөлүгү эмнеде? Вирусный гепатит башында билинбейт. Адамды сен сырттан билбейсиң эчилечи. Качан вирус көбөйүп, боорду жеп билирбин көтөрүлгөндө саргайгандан билинет. Же ич ичип кеткенденчи. Муну деле бир жылда бир контроль кылса болот. Бул гепатиттерге анализ тапшырып, боордун анализдерин тапшырып, анан боорду УЗИден өткөрүп туруш керек бир жылда бир жолчу. Ошондо оорунун башкатын да билебиз да. Алдын алуу жолу бул вакцинация. Гепатит Б'дан вакцинация алынса, эме жукпайт, оору жукпайт. И ар бир 3 жыл, 5 жыл аралыгында кандагы иммунитет текшерип туруш керек. Өзүң бар анализ эме лабораториячы бизде мисалы спеццентрде текшерет. Эгерде иммунитет биз бөлүнгөн көрсөткүчтөн аз болот болсо, анда дагы ревакцинация кылыш керек. Анан экинчиден болсо бул башка факторлор, бул тубаса оорулар. Эми ага пациент эч нерсе кыла албайт. Аны жаштыгында балдарды медосмотр өткөндө билинет. Анан кийин бул алкоголдук, фульминанттык деп коет, дары-дармектен келген. Анан кийин мисалы жировой деп коет, май баскандан келген цирроз. Кыргызстанда мисалы алкоголдук өтө деле көп эмес, Россияда көп жолукпайт. Бизде азыр элдер мисалы алкоголдон аз колдоно башташты, илгери өтө көп болчу. Булардын группа рискке кирет. Адамды көрүп эле алкоголь экенин билсең, уже циррозду алдын алып караш керек. Андан кийин болсо эме дарылык болуп эсептелинет. Мында баягы пациенттердин өздөрүнүн үйдө врач жок, контролсуз дары-дармек ичүү. Баягы балам температура калып парацетамол берип коелу, ошол учурда мисалы антибиотик ичип коелу депчи. Эмнеси бар? Ар бир дары ууда. Анан кийин баягы контрол жок ичкенде бул дары келет дагы боорго удар берет биринчиден, экинчиден бөйрөктү урат.
Көбүнчө мисалы парацетамол, ибупрофен деп температура түшүргөнгө дары беришет ата энелерчи. Бирок ошол эле дары кайра эле бөйрөк менен боорго зыян. Европада мисалы парацетамолду эмеси жок, мисалы рецепт жок бербейт. Өтө токсичный дары эсептелинет. Америкада болсо уже парацетамолду бул аутизмди алып келүүчү деп дагы эме кылып атышат да, божомолдоп атышат мынча. Кандай себептерден келип чыкты? Алдын алуу жолдору боюнча аябай жакшы маалыматтарды бердиңиз. Эми мына ошол трансплантация болгондон кийинки бейтаптын кийинки жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болот? Эми ушулар боюнча мына сиз азыр бөйрөк боюнча 8-ди, боор боюнча 3-өнү жасапсыздар да. Алардагы эмелерди айтып берсеңиз, өзгөрүүлөр кандай болуп атат? Мурдагы калыбындай болуп кеттиби? Мына ушул боюнча. Эмеден пересадка операциясы, мисалы орган алмаштыруучу, бул адам сакайтуучу операция эмес. Биз адамдын өмүрүн узартуучу гана операция кылабыз да. Бул учурда эмне болот? Бул бөйрөк пересадка болуу, бул метод-заместительный терапия деп коет. Метод-заместительный терапиянын түрү. Бул гемодиализ, бул перитониальный диализ, пересадка органов депчи. Пересадка болгондон кийин көп учурда мисалы пересадка болгон бөйрөк жакшы жараса 10 жыл, 15 жыл өмүрү. Андан кийин бул бөйрөк секин эме болуп организм отторжение алып келет бөйрөктөчү. Өзгөчөлүгү бар да ошондойчу. Бирок диализде жашаган адам орточо 5 жыл, 7 жыл жашайт. Кээ бирлери ага жетпей дагы калат. 10 жыл, 20 жыл диализде жүргөн адамдар өтө аз. Андан кийин диализ бул организмге оор келет. Кандын баарын чыгарып кайра тазалап салган үчүнчү. Ошон үчүн бул оорудан адамдын жашоосунун деңгээли өтө төмөн. Буну жакшы эмеге чейин даражага жеткириш үчүн көп учурда пересадка керек. Анан адам жашоосу диализден диализге чейин болуп калат да. Бул өзүнүн шаарынан башка жака чыга албай калат көп учурдачы. Чет мамлекетке бара албайт. Окуу процесси бузулат. Жаштарда мисалы студенттерде, окуучулардачы жумушка чыга алышпайт көпчүлүк пациенттерчи. Бул деген бул адам эч жашоого мындай толук кандуу жашай албайт. Эгерде пересадка боло турган болсо диализ болбойт. Мисалычы бөйрөгүнүн пересаженный бөйрөгү менен биз пациенттин акыбалы жакшы болсо 6 айдан кийин жумушка чыгууга уруксат беребиз. Ошол эле үй жумуштарын жасатабыз бизчи. Мисалы чет мамлекеттерде булардын өзүнүн олимпиадалары бар. Чыгышып, мисалы олимпиадаларга катышат, өзлөрүнүн пересаженный пациенттер, өзлөрүнүн коомдору бар. Пересадка болгон пациенттин арасында депутаттар бар, министрлер бар, чоң должность иштегендер бар булардын арасындачы. То есть бул адамдар инвалид болуп жашоодон кайтып калбайт да. Булар коомдун бир мүчөсү болуп эле, ошол эч бир адамдан кемчилиги жок, айырмасы жок эле жашап жүрө берет. Эч кандай социалдык тоскоолдук жок. Бир гана булардын жашоосуна оорчулук келтирген бул пересадка болбой калса, ушу гемодиализге байланып калышы. Пересадка болгондон кийин жашоо шарты биздикинен, сиздикинен эч айырмаланбайт. Чет мамлекетке барып, булар саякаттайт, булар кайра жумушуна кайтышат, жаштар үйлөнүшөт, мисалы кыз кишилер күйөөгө тийип төрөшөт, 3төн төрөгөндөр бар булардын арасындачы. Жашоо шарты өтө жакшы болот. Боор боюнча айтканда, боорду кандай эмес. Булар эми гемодиализ албайт. Булар цирроз болот. Булардыкы жаман жери боордун функциясы азайгандан баштап, булардын курман болушуна шанс көбүрөөк боло баштайт. Андан кийин биз бөйрөктү гемодиализге салып койсок, адам искусственный бөйрөк менен, жасалма бөйрөк менен жашап жүрө берсе, бизде жасалма боор жок. Ошол үчүн буларда трансплантация баягы жашоосуна керектүү деп жасалат да. Башка айлабыз калбайт биздин пересадкадан башкачы. Бирок жашоо шарты пересадка болгондон кийин бөйрөк пересадкага болгондарга караганда булардыкы кыйла жеңил. Эмне дегенде боор пересадка болгондон кийин боордун иштеген мөөнөтү жок. Бул 30 жыл, 40 жыл иштей берет. Бизде мисалы эң улгайган боорубуз, мен ошо 1,5 жыл мурун Бишкекте национальный госпиталь, улуттук госпиталь иштечүмүн. Ал жерде бизде 93-жылы пересадка болгон пациентибиз, Германияда болгон да. Ошол пациентти мен 24-жылы көрдүм, жакшы жүргөн. 80ден жашы өтүп калган. Ошо 30 жылдай боору жакшы иштеп жүргөн. Мен көргөндө да анай жери жакшы болчу. Боор пересадка болгондон кийин бейтаптардын жашоо шарты сразу өзгөрөт, жакшы болот. Пересадкадан кийин дагы татаалдашуу болот. Көбүнчө бир туугандан алынганда 40% бул ар кандай татаалдашуу болуп калат булардачы. Именно боорду алган адамдардачы бул орточо 5 жылдачы. Бирок ошол татаалдашууларды дарылап, коррекция кылып, пациенттерди стабилизировать этсек, жашоо шарты жакшы болот. Эч нерседен айырмаланбайт. Диета кармашат, өзүн өзү карашат.
бирок бизден айырмаланбайт. ооба, мен дагы баягы съемкага тартканы барганыбызда үйүнө чыгып аткан пациентти тартканы барганыбызда ойлогом да, баягы аябай эле мындай оор акыбалды элестетип баргангабы, жүрөт го, жапжакшына болуп элечи, күлүп жайнап эле ушинтип жүрсөт. Ушулбу деп ишенбей кайра сизден сурадым го. Чындыгында ушул операциялар болгондо, трансплантация болгондо өзгөчө кандай мындай эсте калган учурларыңыз болду? Эми мен Россияда окугам. Биринчи баягы эме деп коет го, впечатление дейт орусчачы. Россияда болгон. Биз биринчи күнү барганда эле кимсиңер деди, ординаторубуз деди. Ординаторубуз дегенде операциянын түшүрүбүз. Операционда 7 айлык балага боор пересадка кылып атышты да, апасына. Ошондо биринчи мындай өзгөчө учур болгон да. Эмне дегенде биз Кыргызстанда окуганда бул пересадканы жаш балдарга кылган жөнүндө уккан эмеспиз. Биз чоң адамдарга кылынат, бул өтө татаал операция, буга өтө кыйын деп, бул бизге асмандагыдай көрүнчү да. Барсаң, карасаң, 7 айлык бала жатат, апасынан боорду алган, боорду хирург секейин тигип атат. Оор абалда келген бейтаптын кийин кайра операциядан кийин өзүнүн жашоосуна кайтканын көрүү сизге кандай сезим тартуулайт? Мында сезим башкача. Баягы көпчүлүк учурда оор пациент келгенде врач дагы ойлонот. Ал врачты пациент чыгара аламбы, чыгара албаймбы депчи. Анан кийин биздин деле ошо практикада ошондой болот. Биздин клиникада оор пациенттер келет. Мисалы, кээ бирлери башка больницадан уже биз эч нерсе кыла албайбыз, үмүтүбүз жок, алып кеткиле деген пациенттер келет да. Анан кийин башка айлабыз жок депчи. Кээ бир учурда бизде ошондой болду. Россиядан келген пациенттер болду. Мисалы, Турциядан келген пациенттер болду, ошол эле акыбалдачы. Анан кийин карап көрүп, мисалы, биз пациентти карап, консилиум кылып, командный работа кылабыз. Анан кийин алда пациентти дарылай баштайбыз да. Анан кийин ошол пациент чыгарганда, естественно, өтө сүйүнүү, кубаныч сезим болот. Эмне дегенде, ар бир бейтап бул бирөөнүн апасы, бирөөнүн атасы, бирөөнүн баласы, бул бирөөнүн бакытынын бир бөлүгү да. Ошол бакытты сактап бергенде бизде деле башка сезим болот да. Эмне дегенде, биз өзү ошондой акыбалга түшүп калсак, бирөө ошентип жардам берсе, эмне дейбиз бизчи? Биз ыраазычылыктын чеги болбойт да. Ошол нерседен эми секин аракет кылып атабыз, ошо дүйнөлүк деңгээлдеги илимий изилдөө борбору болсун деп. Ошол эле азыр биз көрүп суктанабыз да, мисалы, Оксфордский, Гарвардский дейт, мисалы, Россияда Шумаковский центр бар, Склифосовский институт бар. Ошол эле учурда Турцияда эми Ажибадем деп чыгат, Анталия бар, бул жерде Иньонью университети бар. Ошол эле учурда мисалы европейский эмелер бар, клиникаларчы, дүйнөлүк деңгээлге жеткенчи. Ошол оор пациенттерди алып дарылаганы менен биз ошол деңгээлге жетели аракет кылып атабыз. Эми буга бизге убакыт керек. Команданын баягы эрки керек да, ошол нерсеге жеткириш үчүнчү. Ошондой болсо эле, эми Кудай кааласа, билбейм, эми бир 5 жылдан 10 жылга чейинки акыбалда биз ошол дүйнөлүк деңгээлде операцияларды кылып калабыз. Эми алдыдагы пландар боюнча айтып өтсөңүз. Кандай пландарды коюп атасыздар? Мына клиникадагы жасалган акыркы ийгиликтер боюнча результаттарды көрүп атасыздар? Азыркы эми биздин план боюнча бул биринчиден айтып кетер нерсе, Кыргызстанда трансплантологдун ассоциациясы түзүлгөн. Ассоциациянын негизинде, мисалы, баардык пересадка алган мекемелер бири-бирине жардам берип, бир механизм катары ушу элдин көйгөйүн чечкенге аракет кылып атат да. Бунун эми биринчи жакшы жагы булчу. Экинчиден, биздин өзүбүздүн планыбыз боюнча азырынча биз баягы пересадкага чет элдик эмелерди, специалисттерди чакырып атабыз. Кесиптештеричи. Бөйрөк боюнча биз өзүбүздүн өз алдынча трансплантация кылууга даярбыз, уже секин өтүп атабыз. Андан уже баягы 1 жылда команда иштелип, механизмдин баары колдонулуп, андан кийин бул логистика тургузулду. Логистикада эмне керек? Бул дары-дармектер, бул расходный материалдар, бул пациенттердин маршрутизациясы, кайсы жерге келет, эмне обследование өтөт, кайсы жерге кайсы анализ тапшырат, анан послеоперационный кайда каралат, ким карайт алардычы, анан дары-дармек маселеси да. Ошо 1 жыл иши биз логистика чечилди. Азыркы учурда ошол бул нерсе жакшы процесс да. Эми жыйынтыктоочу сурообуз болсун. Мына учурда бөйрөк, боор алмаштырууга муктаж болуп калган бейтаптар үчүн мисалы чет мамлекетке жасатып келишибиз керек деген же көрнөкчү жандактардан ушундайлар көбүрөөк чыгып калып атат. Мындай карап отурсаң, азыр бизде деле 1 жылдан бери жасалып атат.
Бул кандай рекламага байланыштуу болуп калабы, кандай? Бул азыркы учурда чынын айтканда bundan 5 жыл 10 жыл мурун айласыздын иши болчу. Кыргызстанда трансплантация жасалчу эмес, бейтаптар көп болчу, алар өмүрүн сакташ үчүн чет мамлекетке барышчу. Ошол учурда мындай өзүнчө бир рынок пайда болуп калган да. Бул рынокто ортомчулар пайда болгон. Булар адамдарды алып барып, ал жерде пересадкада ортомчу болуп, анан ошондон ошол клиникадан жана пациенттен бонус алып өнүп калышкан. Анан кийин бул мисалы 22-жылы президенттин тапшырмасы менен трансплантацияны өнүктүрүү боюнча аракет башталбады. Малатияга барып, эмелер врачтар окуп келди. Мына Кыргыз Түрк больницасында трансплантация жасалды, Мамакеев борборунда жасалды, трансплантация болдукчу. Андан кийин эмеде Жалда больницада көбүрөөк жасай баштады. Анан кийин бизде баштадык да. Бунун негизинде эмне кадамдар болду. Командалар обучать этилди. Мисалы муктаждык сыртка барганга жоголо баштады азыркы учурдачы. Азыркы учурда мисалы Кыргызстандан чет мамлекетке барып бөйрөк пересадка кылдыруу көп учурда кереги жок. Мыйзам түрүндө бизде протоколдор менен туура келген трансплантация Кыргызстандын ичинде эле жасалат. Азыркы учурда биз бөйрөктү Кыргызстанда муктаж болгондордун 99%-ине камсыздаганга мүмкүнчүлүгү жетет. Бир больница эмес, 3 больницада пересадка болуп атат. Мисалы биз жылына 30-40 жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Элге өзүбүз ошол нерсени көрсөтсөк, ошол эле кызматты биздин эл башка жакка барып муктаж болбой калат депчи. Рахмат чоң сизге. Сүйлөшүп отуруп калганда дагы айттыңыз, операциядан кийин 20 күн күнү түнү уктабай команда бардыгы уктабай ушинтип иштеп калат экенсиздер. Анан мына ушул убакыттын тыгыздыгына карабай бизге келип ушу элдерге, бизди көрүүчүлөргө ушул абалга кептелбегенге чейин алдын алуу жолдорун, туура маалыматтарды кантиш керек, жол-жоболор боюнча бизге маалымат бөлүшүп бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта жүрүңүз, дайыма өмүр сакчысы болуп кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат чоң. Демек, ооруну алдын алуу дарылоого караганда өтө маанилүү болуп эсептелинет. Ошол себептен убагында медициналык кароодон өтүп, туура жашоо образын түзүү көптөгөн оорулардын алдын алат. Ал эми Ош мамлекеттик университетиндеги жүргүзүлүп жаткан бул орган трансплантациясы адамдарга жаңы мүмкүнчүлүк, жаңы жашоо тартуулаган бул маанилүү иш аракеттердин бири. Эгерде сиз бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, сизге пайдасын тийгизип жатса, анда жакыныңыз менен сөзсүз бөлүшүп коюңуз. Сиздер менен мен Айпери Керезбек кызы болдум.